Эфирде жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасы. Студияда мен Талант Карелов. Саламатсыздарбы? Төрага Акылбек Жапаровдун жетекчилиги астында министрлер кабинетинин кезектеги жыйыны өткөрүлдү. Жыйында министрлер кабинетинин мүчөлөрү колдонууга ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү багытталган бир катар маселелерди карашты. Мындан тышкары жыйында 2024-жылга карата мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашыруу планы бекитилди. Планда ишмердүүлүктүн ар кандай тармактарындагы 40 долбоор камтылган. Муну менен бирге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик органдардын жетекчилерине бир катар тапшырмаларды берди. Тактап айтканда, саналиттик өнүктүрүү министри Нурия Кутанаевага борбор каланын автобекеттеринде калкты тейлөөнүн көчмө борборлорун уюштуруу боюнча министрликтердин тиешелүү жетекчилерине лыжа кластерин ишке ашыруунун долбоорун министрлер кабинетинин кезектеги жыйына киргизүүнү. Ал эми архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаевга курулуп жаткан көп кабаттуу турак жайлардын биринчи кабаттарына бала бакчаларды уюштуруу мүмкүнчүлүгүн кароону тапшырды. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар коомдук жайларда кезек күтпөшү керек. Аны менен катар аларга мамлекет тарабынан бир катар жеңилдиктер каралган. Алардын ден соолугуна байланыштуу майыптуулугу аныкталып, мамлекет тарабынан пенсия чегерилген. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Батырова менен болгон жолугушууда айтылды. Жыйынга облус аймагындагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар катышты. Сөз кабарчыбызда. Министр менен болгон жолугушууга облус аймагындагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, район айлаймактардагы социалдык адистер чакырылган. Алгач Талас облустук үй бүлөлүк медицина борборунун директору Нургүл Момбекова мүмкүнчүлүгү чектелгендерге медициналык кызмат көрсөтүүнүн багыттарына токтолду. Мамлекеттик кепилдиктер боюнча 5 ооруларга жана бекер жардам көрсөтүлөт. Дары дармектер боюнча дагы ошондой эле жеңилдетилген дары дармектер менен дагы доп пакет деп айтып коебуз. Ошол боюнча дагы рецепттер аркылуу биздин дарыгерлердин жазылган рецепттери аркылуу да жеңилдетилген түрдө рецепттер берилет. Мүмкүнчүлүгү чектелген же майыптыгы бар адамдар үчүн мамлекет тарабынан камкордуктар каралган. Бул максатта облус аймагында атайын демилгелер колго алынган. Мисалы азыр мен Пальчигимдин кичинекей эле жерисин калган. Ушул үчүн мен Бишкекке барышым керекмин. Бул эме болбош үчүн бул болбосо мен иш кыла албайм да үйдөчү мисалы. Протез боюнча биздин Талас районундагы Кырказык айылындагы Санат деген ресторан барго, ошонун аркасында ачылганда протез жасоо боюнча атайын азыр балдар бир долбоор утуп кыргыз патентке өздөрүнүн эмгегин каттатып, азыр ошол жерде ошол колдун протезтерин жасап жатышат. Анан энди буттукун да жасап баштайбыз деп, биринчи ошо колдукун жасап жатышат, азыр уже буттукун башташып атат. Жыйындын катышуучулары тарабынан көйгөйлөр көтөрүлдү. Алардын дарылануусуна тиешелүү дары-дармектердин жоктугу, болгон күндө да кымбат экендигин айтышты. Ал эми майыптуулугу бар адамдардын санатория, курортторго ден соолугун чыңдоо үчүн жолдомонун өз учурунда берилбей жаткандыгына нааразы болушту. 5 жылда жана бүтөп келет. Мына Бишкекте жана ушундай карыларды мүмкүнчүлүктөн дарылаган больница бар экен. Ал айтат, шаарга гана карайт, а башка республикаларга жок. Жок деген ошого бүтөпкө ошо жанагы пенсиясын бербесе бүтөпкө чегерип койбойбу? Министрликтен тендердин негизинде аныкталып, путевкалар алынып келингенден кийин бизге талондор биз очередте эң биринчи турган жаранды биринчи иретте чакырып, путевка келди, барыңыз деп сунуштайбыз. Ал жарандын кандайдыр бир үй бүлөлүк акыбалдары боюнча же кандайдыр бир шарттары боюнча ал учурда эс алууга бара албай турган болсо, анын уруксатысыз экинчи жаранга ал путевканы биз мыйзам чегинде бере албайбыз. Ал жаран бизге тил кат жазып берет, бул учурда эмес, очередимди өткөзөмүн деп, же болбосо бул жылы мен барбаймын деп. Ошондо гана кийинки жаранга которуп беребиз. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар мындан сыркары аймактарда көз, кулак оорулары үчүн дарыгердин жоктугу көйгөй экендигин айтышты. Ал эми майыптуулугун аныктоодогу маселелерди айтпаганда да жыл сайын медициналык кароодон өткөрүү айрым калыбына келбеген оорулар үчүн кыйынчылык жаратууда дешет. Ассистент маселеси боюнча. Ошол ассистент маселеси өтө жүрөк төгүт да. Анткени ата-эне баланы караш керек да. Бирөөнүн кызы бар, бирөөнүн уулу бар дегендей. Мына мен кызым 32-де.
Биз аны жалгыз таштай албайбыз да. Ассистентти деле 2 жылга чыгарды. 2 жылдан кызыңызды дагы көрөбүз деп. Анан мен айтып атам да, 32 жылдан бери Алла Таала ушул сыноону берген. Ошол ассистент маселесинде балдарды, ошо ДЦП балдардын ата-энелерине түбөлүк эле чыгарып койсо деген ойдомун да. Министр Гүлнара Батырова келип чыккан көйгөйлүү маселелерди чечүүдө министрлер кабинетине бир катар сунуштарды бергендигин белгиледи. Ар бирин карап чыгып, сиздер айткандай жанагындай анатомиялык дефекттери болсо, колу жок болсо, буту жок болсо, мурдадагы мынча жылга деп берип койчу. Азыр мөөнөтсүз берилип атат. Ал кайра өспөйт да, туурабы? Ошондой эле жанагы ооруларды дагы биз айтып атабыз. Кайра калыбына келбей турган ооруларды мөөнөтсүз бериш керек. Ооруканага жатканда, ооруканадан баягы калыбына келтирүү үчүн дарылайт, туурабы? Чыккандан кийин реабилитациялык калыбына келтирүү иштерин жүргүзөт дарыгерлер. Андан кийин таптакыр эч нерсе болбой калган мезгилде сен барып эми майыптыктан группа алгын деп жөнөтүш керек да. Жыйында айтылган көйгөйлөргө Республикалык медициналык социалдык экспертиза борборунун директору Салтанат Мамажусупова да жооп берди. Биздин республикадан сырткары жакта дарыланууда жүргөн болсо, ошол жакта дарыланууда жүргөн кагаздарын сиздерге WhatsApp аркылуу жөнөтүп, үй бүлөлүк дарыгерлердин тобуна кайрылып жолдомо алсаңыздар, биз ошол заочно түрүндө өткөрүп бергенге мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары оорулууларды мусекке алып келе албаган убакыттарда үйдөн барып көрүүгө, стационардан барып көрүүгө дагы эмне биздин милдеттүү түрдө укугубуз бар. Талас областында бүгүнкү күндө 545 жалгыз бой мүмкүнчүлүгү чектелген турмуштук оор шарттагы жарандар бар. Аларга социалдык адистер кам көрүп, жакындан жардам берип келишет. Норузбек Шабдамек уулу, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талас шаары. Мамлекет башчысынын демилгеси менен социалдык келишим долбоорунун алкагында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 100 000 сомдон кайтарымсыз каражат берилген. Бул акчалар аз камсыз үй бүлөлөрдүн кыйын кырдаалдан чыгышына көмөк көрсөтүп, жашоосун жакшыртууга максатталган. Долбоор аркылуу каражат алгандардын катарында Талас шаарынын тургуну Лира Чыналиева бар. Ал үй бүлөсү менен тоок багууну колго алган. Алардын аракети менен Кыргыз Республикасынын социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Батырова жеринен кабар алды. Кененирээк кийинки материалда. Талас шаарынын тургуну Лира Чыналиева 4 баласына мамлекеттен жөлөк пул алып келген. Социалдык келишимге макулдашып, жөлөк пулдун ордуна 100 000 сом алып, жолдошу экөө тоок багууну колго алган. Баламдын 4-өөнө жөлөк пул алчым. Жөлөк пул ар бир балама 1200 алчым. Ушу 100 000 сомду алып калдык. Ушундай мындай тоокторду алдык. Дакан багытындагы бул урушат. Ушканда булар аябай жакшы эме кылат экен, көрсөтөт экен, элдер ушундай кызыгышат экен. Анын ар бир тоокту биз ар кандай кичекейлерин 2000ден, чоңурактарын 5-6 000, 10 000ге чейин сатат экенбиз. Бул жакта бром тооктор бар да. Бул бром тооктордун башкача эмеси түрү. Буну өзүнчө багып туруп, өзүнчө жумурткасын алып сатабыз. Бул эт багытында жана жумуртка багытында берилет. Лира Чыналиева тоок фермасы натыйжалуу болгонун айтат. Тоок багып, жумурткасынан инкубатор аркылуу жөжө чыгарууну да колго алышкан. Үй канаттуусу менен катар көгүчкөн багып, киреше булагын арттырууда. 100 000 алганда инкубаторду алганбыз да, кошумчу. Инкубатор алып, инкубатордон 2 инкубатор алдык. Аларга тоокту жөжөсүн бастырып, улам чыгарып сата баштадык. 70тен 140 жумуртка батат. Ушуларды улам чыгарып, жөжөлөрүн бир аз өстүрүп, ушу сатыкка. Бияктан жөжөлөрүбүз чыгып баштады. Бул уже 10 күндүк жөжөлөр чоңоюп калышты. Бул социалдык келишим түзгөн үй бүлөнүн чакан бизнеси менен эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Батырова Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында жакындан таанышты. Бүт региондорду кыдырып, анан ушул социалдык контракт менен иштеп аткан жарандарды барып көргөн мезгилде алардын ийгилигин көрүп, мен өзүм да абдан кубанам да. Бүгүн ошо Талас шаарындагы атайын ушул биз менен социалдык контракт келишим түзгөн үй бүлөнүн жасап аткан иштерин көрүп, абдан бир жакшы жетишкендиктерге, жакшы ийгиликтерге жетип атканын көрүп, абдан мындай сүйүнүп турам да. Аталган долбоордун негизги максаты аз камсыз үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарууга, жөлөк пулга болгон муктаждыгын жоюуга багытталган. Бул социалдык контракт долбоору президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жеке демилгеси менен башталган. Мына акыркы 2 жылда 12800 үй бүлө ушул келишим менен иштеп жатат. Быйылкы жылы дагы биз 20 000 үй бүлөгө берели деп атабыз.
Анын үчүн биздин республикалык бюджеттен 2 миллиард сом акча каражаты бөлүндү. Ошол быйылкы бериле тургандардын ичинен 8 миңден ашуун биздин жарандарыбыз каржылык сабаттуулукка окутулду. Бизнес долбоорлорун тапшырды. Ошонун ичинен бүгүнкү күнгө 2010 кишинин бизнес долбоору биринчи турдагы комиссия тарабынан тандалып алынды. Социалдык келишим долбоору республика боюнча ишке ашып, жөлөк пул алуучулардын кирешесин көбөйтүп, жашоо шартын жакшыртууга өбөлгө болууда. Бактыгүл Дүйшөнова, Элхан Арстанбеков, Талас шаары. Билим берүү жана илим министри Докторгүл Кендирбаева балдардын коопсуздугу боюнча жыйын өткөрдү. Жыйын министрдин орун басары Муратбек Касымалиев райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрү жана башкармалыктардын жетекчилеринин катышуусунда онлайн өткөрүлдү. Анда министр ар кандай иш-чараларды билим берүү уюмдарынын аймагында гана өткөрүүнү жана балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруу керектигин айтты. Ошондой эле Докторгүл Кендирбаева башкармалык башчыларына 12 жылдыкка өтүү боюнча пландарын иштеп чыгууну, ар кандай акча жыйноолорду токтотууну, мектепке чейинки билим берүүнү 40%га жеткирүү боюнча иштерди алып барууну, акыркы коңгуроо салтанатында жана алтын тамга жалпы республикалык тесттерден өтүүдө коопсуздукту кароону тапшырды. Ал арада аяктап бараткан аптада президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүндө балдардын коопсуздугун камсыздоо максатында тегерек стол өттү. Анда облустагы билим берүү жайларындагы балдардын коопсуздугун камсыздап үн чыгаруучу сигналдарды орнотуу жана ар бир мектепте атайын коопсуздукту камсыздаган кызматкерлерди коюу тапшырмасы берилди. Маалымат катары айта кетсек, облуста бир эле мектепте атайын кырсыктын алдын алуу коопсуздук сигналы орнотулган. Иш-чарага облус башчысынын орун басары Мира Сейдикеримова катышты. Сөз кабарчыбызда. Талас шаарындагы номер 2 Раиса Рысакова атындагы орто мектепте билим алган окуучулардын коопсуздугунан кооптоном дейт мектеп директору. Мурдагы жылдары ата-энелер ай сайын балдардын коопсуздугун камсыз кылган кызмат үчүн 20 сомдон төлөп келген. Дал ошол каражатка күзөт кызматкерлери мектептеги окуучулардын коопсуздугун камсыздап келген. Учурда өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык мектептерде ата-энелерден акча чогултууга тыюу салынган. Чындыгында аябай жакшы болчу. Себеп деген балдар СБнин көзөмөлүндө жүрчү. Мисалы Талас шаарында 2 мектеп, Таластын центринде жайгашкан чоң мектеп. 2000 окуучу окуйт. Кирип чыккан киши көп болот. Ата-энелер кирип чыгып атат. Эми ар бирин көзөмөлдө албайсың. А мурун охрана барда жакшы болчу. Келген кеткенди киргизбей, сабак учурунда баарын эшиктерди бек кармачы да. Күндүз коркобуз, ким кирип кетет, кандай болот. Завучтар бир буту сабакта, бир буту паркта же мектептин территориясында. Эгерде мамлекет тарабынан жардам берилсе, мектеп көзөмөлгө алынса, аябай сонун иш-чара болот эле. Себеп деген биринчи орунда азыр балдардын ден соолугу. Балдарга кам көрүшүбүз керек, балдарды сактап калышыбыз керек. Талас шаарында жалпы 9 орто мектеп, 1 лицей жана 10 бала бакча иштейт. Алардын баарында бүгүнкү күндө коопсуздук кызматкерлери жана кырсыктын алдын алуудагы үн чыгаруучу сигналдар жок. Бардыгы келип каражатка такалгандыктан шаардык мэрия келерки окуу жылда бул мектептердин көйгөйүн чечүүнү пландоодо. Бизде Талас шаарында 9 мектеп бар, 1 лицей бар. Бул мектептерде, лицейлерде мурда ата-энелердин эсебинен частный охраналар турчу, кайтарышып. Ал тыюу салынгандан кийин, токтотулгандан кийин бүгүнкү күндө охраналар турбайт. Эми биз буну бюджеттен каржылоо максатында эми охранабыз дүрбөлөң кнопкасын койсокпу деп ошо быйылкы жылдын бюджетине кирген жок. Эми келаткан окуу жылына карата 6 айын жыйынтыгы менен ошо мектептерге, эл көп жүргөн коомдук жайларда, бала бакчаларда жана спорттук мекемелерде ушу дүрбөлөң кнопкасын коелу деп пландап жатабыз. Балдардын коопсуздугун камсыздоо маанилүү. Окуучулардын коопсуздугу үчүн өкүлчүлүктө атайын жыйын өтүп, ага акимдин орун басарлары жана коопсуздук кызматкерлери, ошондой эле билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары катышты. Анда коопсуздукту камсыздоо канча каражатты талап кылынары айтылды. Бир единицанын баасы айына 55.844 сом. Бир милиция, бир милициянын. Бул жумасына 5 күн иштеген мекемелерге тиешелүү. Эгер жумасына 6 күн иштеген мекеме боло турган болсо 1,5. Жумасына 7 күн иштей турган мекеме болсо 1,81.
Бул бааларды биз кайдан алдык? Бул баанын баарын бизге антимонополия бекитип берген. Айта кетсек, облустагы мектептер арасында Манас районундагы Средин орто мектебинде эле үн чыгаруучу сигнал орнотулган, башка мектептерде жок. Кооптуулук маселеси, ошо адамдардын өмүрүн сактоо, өзгөчө балдардын өмүрүнө коркунуч келтирбөө деген маселе бул аябай приоритетке коюлуп турат. Анткени акыркы учурда ошо террористтик басып алуулар дагы, балдарга кол салуулар дагы болуп жатат. Өзгөчө эл көп топтолгон жерлерде, кинотеатрларда, театрда ушул маселени колго алып, биз жана күзөт башкармалыгы менен чогуу чара иш алып баруудабыз. Негизи окуу жылы аяктап жаткандыктан балдардын коопсуздугун камсыздоо үчүн мектептердеги коопсуздук эрежесин эске алууну кийинки жаңы окуу жылынан баштоо керек. Ал эми жакында 25 май келе жаткандыктан мамлекет тарабынан ашыкча шан шөкөттөргө жана катар-катар унаа жалдап облустагы эс алуучу жайларды кыдырууга тыюу салынууда. Кырсык Кашкабактын ортосунда демекчи, балдардын коопсуздугун камсыздоо мугалимдер менен ата-энелердин негизги милдеттери. Бегайма Сымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Талаш шаары. Спорт күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын курама командасынын мүчөсү Үзүр Жусупбеков Туркияда өтүп жаткан дүйнөлүк лицензиялык турнирде Париж Олимпиадасына жолдом утуп алды. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, кыргызстандык балбан 97 килограммга чейинки салмакта күч сынашууда. Алгачкы беттешинде болгариялык балбанды жеңип, кийинки финландиялыкка утулуп калган. Бирок атаандашы финалга чыккандыгына байланыштуу көңүл жубатуучу беттеш өткөргөнгө мүмкүнчүлүк алган. Анда биринчи беттешинде хорватиялык спортчуну мөөнөтүнө мурда жеңип, кийин япониялык балбанды 8-0 эсебинде артта калтырды. Ал эми Олимпиадага жолдомо үчүн беттеште немис балбанын жеңип, аны менен бирге Кыргызстандын куржунуна 10-чу лицензияны кошту. Эскерте кетсек, буга чейин ата мекендеги спортчулар Олимпиада оюндарында 9 жолдомо уткан. Талас районунун Ашым Султанбеков атындагы орто мектебинин имараты селден жабыркаган. Үстүбүздөгү жылдын 22 апрелинде Талас районунун бир нече айылында сел жүргөн. Табиат кырсыгынан аталган мектептин имараты жабыркап, учурда окуучулар башка корпуска көчүрүлүп, 3 мөөнөт менен билим алышууда. Селден жабыркаган мектептин абалы кандай, кабарчыбыз Чолпон Сабитова кабар алган. Үстүбүздөгү жылдын 22 апрелинде дал ушул сызыкка чейин сел агымы көтөрүлүп, мектепти каптаган. Бул мектеп Талас районуна караштуу Ашым Султанбеков атындагы орто мектеби. Дал ушул эскилиги жеткен мектепте 200дөн ашык бала билим алып келген бүгүнкү күнгө чейин. Тилекке каршы селдин кесепетинен улам бүгүнкү күндө мектептин эшиги жабылган. Селдин агымы мектептин ичине чейин кирип, дээрлик бардык класстарды каптаган. Учурда калыбына келтирүү иштери жүрүп, тазаланып калган. Антсе да селден улам дубалдары ным тартып, урай баштаса, ал эми полдору көп жарактан чыккан. Сел дагы мектепти каптаган, класстарга кирген. Класстарга киргенде мындай дубалдардын баары тең азыр ным тартып түшүп туруп атат. Бул класска сел кирген, азыр тазалап койгондогу учурубуз. Теш таасири ушул, өзү эски авариялык абалдагы мектеп болгондон кийин кандай болуп кетет деп коркот экенсиң да. Аталган мектеп жаратылыш кырсыгына чейин авариялык абалда деп табылган. Комиссиянын чечими 2006-жылы чыккан. Имараттын жоктугунан билим берүү системасы уланып келет. Табиат кырсыгынан кийин Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн чечимине ылайык окуу токтотулган. Имарат 1965-жылы курулуп, андан бери жаңыртылган эмес. Эскилиги жеткен мектеп учурда балдарга кооптуу жагдайды жаратат. Контрамарка менен жылычы, талапка жооп бербейчи, контрамаркалардан жыт чыгып кетчи. Анан дагы биз дагы айыл өкмөткө кайрылып, мындай парой киргиздиргенбиз. Эми айла жоктун иши дегендей кылып. Анан ошондо деле баары бир эми 18 градустук талапка жооп бербей эле кышкысын ошондой талапта окуп келатабыз. Жүргөн сел бир гана мектепке эмес, анын жанындагы жайгашкан ушул спорттук залга да тест таасирин тийгизген. Бул спорттук зал канча бир жылдан бери колдонуудан чыгып кеткен, бирок селдин көтөрүлүшү бийик болгондуктан азыркы учурда пайдалануудан ным тартып, кулап кетүү коркунучу бар. Эгерде кулап кетсе, албетте бул балдарга кооптонууну жаратат.
Мындан улам мектеп жетекчилиги жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жолдогон. Анда мектеп алдындагы имаратты түп тамыры менен жок кылуу өтүнүчү айтылган. Тилекке каршы эч кандай майнап чыкпай келет. Буга байланыштуу окуучулар мектептин башка корпусуна көчүрүлүп, 3 мөөнөт менен билим алышууда. Буга себеп мектептин тардыгы, класстык бөлмөлөрдүн жетишсиздиги. Антсе да мектеп жааматы абалдан чыгып, окууну үзгүлтүккө учуратпоонун амалын көрүшүүдө. Азыркы учурда биз ушу жаңы корпуста 3 сменде окуп атабыз. Биринчи сменибиз 7:30-дан 11-ге чейин, анан экинчи сменибиз 11:20-дан 2:50-ге чейин, анан 3-чү сменде башталгыч класстар 3:10-дон 6:10-го чейин окуп жатабыз. Мурда сабактын мөөнөтү, сабак өтүүнүн мөөнөтү 45 мүнөт болсо, азыркы учурда жарым сааттан окуп атабыз. Жаңы теманы толук түшүндүргөнгө, сабакты бышыктаганга жана үй тапшырмасын толук сурап үлгүрбөйт экенбиз. Ошого карабастан биз ушул кырдаалдан чыгуунун аракеттерин көрүп жатабыз. 3 мөөнөт менен окуу балдарга да терс таасирин тийгизет. Алардын ар биринин башкы максаты жаңы мектепте билим алуу. 30 мүнөттөн окуу бизге аябай эле ыңгайсыздык жаратууда. Ошонун негизинде жаңы мектептин салынышын аябай чыдамсыздык менен күтүүдөбүз. Биз 11 класс болгондугубузга байланыштуу мектепти бүтүп кетип калабыз, бирок ошондой болсо дагы бизден кийинки муундар сиңдилерибиз, инилерибиз жаңы мектепте окуушун каалайбыз. Мектеп окуучуларынын бул тилеги ишке ашып, быйыл 150 орунду жаңы кошумча корпустун курулушу башталган. Учурда жер пайы казылып, пайдубалын куруу аракети көрүлүүдө. Каражат мамлекеттик казынадан каралууда. Бизде 150 орундук кошумча корпус курулуп башталды. Кудай буйрса, 1 жылда бүтөт дешип атат. 1 жылда бүтүп калса, мектеп зарылчылыгы Кудай буйрса бизде жоюлат. 3 сменге окуп аткандыгыбызга байланыштуу бизде абдан зарыгып жаңы мектепти бүтүп атабыз. Өткөн жылы өлкө башчысынын демилгеси менен республика боюнча 100 мектеп курулган. Бул долбоор быйылкы жылда улантылууда. Чолпон Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талас району. Үстүздөгү жылдын 1-майынан тарта электр энергиясына болгон тариф жогорулатылган. Деги эле электр энергиясынын керектөө жыл санап көбөйүп жаткандыктан эскилиги жеткен жабдуулар бүгүнкү күндөгү максималдуу керектөөнү көтөрө албайт. Мындан улам эскилиги жеткен көмөк чордондорду жогорку ылдамдыктагы заманбап жабдууларга алмаштыруу зарыл. Бул жагдайда өлкөбүздүн энергетика тармагы калкыбыздын колдоосуна муктаж. Жаңы тарифке ылайык жөнөкөй жарандар жана ишканалар кандай төлөм жүргүзөт жана коомчулуктун пикири кандай? Кабарчыбыз билип көрдү. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык электр энергиясына болгон баа эми калк үчүн 1 киловатт-саат 11 тыйынга жогорулап, 1 сом 11 тыйынды түзөт. 700 киловатт-сааттан жогору колдонгон учурда 2 сом 39 тыйын болот. Аз камсыз үй бүлөлөр үчүн 5 тыйынга кымбаттап, 55 тыйындан эсептелет. Ал эми бюджеттик колдонуучулар үчүн тариф 2 сом 87 тыйындын ордуна 3 сом 76 тыйынга жогорулатылды. 2021-жылы Кабинет министрлери өкмөтүнүн токтому бар. Ошондо орто тарифтик саясат бар. 2021-ден 2025-жылга чейин өзгөртүүлөр боюнча 11 тыйынга кымбаттады. Азыркы заманда азыр күндөн күнгө акча эмелер бүт нерсе кымбаттап атпайбы? Ага салыштырмалуу 11 тыйын бул жакшы эле нерсе болуш керек. Анткени бензин деле 2024-жылдын башынан бери эмеге 2 сомго көтөрүлүп кетти. 2 сом, а биздеги 11 эле тыйынга көтөрүлөт да. Бул элдин чөнтөгүнө көп эме келбейт, заракасын тийгизбейт болуш керек. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык эми Кыргызстанда электр энергияга тарифтер инфляциянын деңгээлине жараша өзгөртүлөт. Негизги себеби электр энергиясына болгон керектөө жыл санап көбөйүп жаткандыктан эскилиги жеткен жабдууларды жаңылоо зарылдыгы келип чыккан. Мындан улам тарифтерди акырындан жогорулатуу менен эскилиги жеткен көмөк чордондорду жогорку ылдамдыктагы заманбап жабдууларга алмаштырылат. Энергетикага тарифтерди көтөрүү менен бул биринчиден өстүк эмегибиз наркыбызга дал келбей жатпайбы, арзан берип атпайлы. Ошого байланыштуу ремонт иштерибизге бир аз акча каражатына тоскоолдук болуп аткан. Улам көтөрүлгөн сайын акча кошумча акча каражат табылып, электр линияларыбызды эскилиги жеткен көмөк чордондорду ремонт кылганга жумшалат. Ал акчалардын баары. Өлкөдөгү электр энергиясына болгон баа КМШ өлкөлөрүнө салыштырмалуу эң арзан экендиги айтылып келет. Мындан улам электр энергиясына болгон жогорулатууларды коомчулуктун басымдуу бөлүгү түшүнүү менен кабыл алып жатканын айтышууда. Бул 1 сом эмес беле. Эми 1 сом 11 тыйын болду. 11 тыйын энди ар бир киши үчүн аз эле болуш керек. Өкмөткө да жардам негизи мен туура деп ойлойм да. 11 тыйынны
Биздик бөлөк мамлекеттерге караганда биздики арзан экен да аябай. Анын үстүнө электр энергиясынын баардык мощностторун олуштурат экен, ошого керектелет экен. Бул арзан аябай эле. Дагы көтөрсө болмок, чынын айтканда. Чындыгы ошондой да. Электр энергиясы баардык республикадан биздики арзан экен. Ушуну ойлонуш керек да. А электр жаңы аппараттарды олуштуруп атпайбы? 30 жылдан бери олуштурулуптур бир аппарат. Азыр биздики ошонун баарын олуштуруп атат. Ага акча керек. Бул салым туура эле. Мен дагы кошто деп ойлойм. Чынын айтканда. Арзан деп 11 тиыны окуйгун ой. Эми баягы эл катары көрөбүз да эми. Көпчүлүк эмнеге ошого башыбыз да. Ама иштебесең, же пенсияга чыкпасаң, азыр ушул мисал бизге кыйын эле. Бүгүнкү күндө Талас облусунда жалпы 54.497 кардар бар. Жылдык керектөөнүн көлөмү 446 миллион киловатт саат электр энергиясын түзөт. Жамал Байырбек кызы, Чыңгыз Букошев, Зина Ахматова, Талас облусу. Ал эми азыр аяктап бараткан аптада Талас облусунда болуп өткөн иш-чараларга назарыңыздарды бурабыз. 6 май дүйшөмбү. Бул күнү аймактардагы облус тургундары акысыз укуктук жардам алышты. 5 май Конституция күнүнүн урматына Талас облустук юстиция башкармалыгы менин конституциям укугум акциясын өткөрдү. Акциянын алкагында акысыз юридикалык жардам кызматы, адвокаттар, салык кызматы, социалдык камсыздандыруу, калкты тейлөө борборлорунун адистери акысыз консультациялык, укуктук жардам көрсөтүштү. Жардам сурап кайрылган жарандардын басымдуу бөлүгү үй бүлөлүк, эмгек, жер укуктары, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу, калктык каттоо, пенсия менен камсыз кылуу багытындагы суроолор менен кайрылышты. Менин конституциям укугум акциясы калктын укуктук маданиятын жогорулатуу максатында уюштурулду. Акция облустун бардык райондорунда өткөрүлдү. 7 май шейшемби. Бул күнү Талас мамлекеттик университетинде салттуу турду. 9 май улуу жеңиш күнүн утурлай майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Ага окуу жайдын студенттери жана окутуучулары катышты. Фашисттик баскынчыларга каршы кандуу согуш мезгилиндеги окуялар студенттер тарабынан сахналаштырылып, мекен үчүн курман болгон баатырлардын эрдиктери эскерилди. Өткөрүлгөн иш-чаранын өзгөчөлүгү студенттердин калемине таандык согуш апаты, жеңиш күнү туурасындагы ырлар көркөм окулуп, студенттердин чыгармачылыгын өнүктүрүүгө багытталды. Муну менен бирге Талас мамлекеттик университети бул иш-чараны уюштуруу менен жаштарды мекенчиликке үндөп, согуш ардагерлеринин эрдигин басып өткөн жолун таанытууну максат кылган. 8 май шаршемби. Бул күнү Көк Кашат айылында кыска мөөнөттөгү бала бакча ачылды. Бул айылда негизи бала бакча көйгөйү башкы орунда. Ата-энелер балдарын коңшу айылдагы бакчаларга алып барып келет. Эми 50 бала күн сайын 3 саат убактыларын дал ушул бакчада өткөргөнгө мүмкүнчүлүк алышты. Жогорку кеңештин депутаты Руслан Жакышев ата-энелердин балдардын кубанычын бөлүшүп, мындай аракетке ийгилик каалады. Атай Гомбаев атындагы мектептин базасында ачылган бала бакча үчүн эски имарат келечекке карай билим берүү долбоорунун алкагында капиталдык ремонттон өткөн. Ата-энелер керектүү каражаттарды алууга колдоосун көрсөтүшкөн. Кыска мөөнөттөгү бала бакчага балдар ойночу аянтчаны долбоордук колдоо менен курулса, анын тегерек четин айыл өкмөт тарабынан курчалган. Май бейшемби. Бул күнү 9 май улуу жеңиш күнү белгиленди. 1941 жылы тынч жаткан Советтер Союзуна фашисттик Германия кокусунан кол салып, дүйнөлүк экинчи согуш башталган. Согушта миллиондогон адамдардын каны агып, адамзаттын жүрөгүндө өчпөс так калтырган. Акыры жеңиш менен аяктаган Совет эли акыркы 79 жылдан бери бул майрамды улуу жеңиш күнү деп атап, жогорку салтанат менен белгилеп келишет. Бүгүн Талас облусунун шаар райондорунда улуу жеңиштин 79 жылдыгы белгиленди. Иш-чараларга оруктун ардагерлери чакырылып, сый урмат көрсөтүлдү. Талас шаарынын Борбордук паркында улуу жеңиш күнүнө арналган митинг керектен болуп, ага президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов катышып, улуу жеңиш күнү менен оруктун ардагерлерин, облус калкын куттуктады. Жеңиш майрамына арналган иш-чаралар облустун райондорунда да өткөрүлдү.
10 май жума бул күнү Жогорку Кеңештин айрым депутаттары жана Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Батырованын катышуусунда өкүлчүлүктө жолугушуу өткөрүлдү. Соңку жылдары Кыргызстанда мамлекеттик жетекчи кызматтарда аялдардын саны азайганы айтылып келет. Мындан улам Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эркектер жана аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдү мамлекеттик кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштаган. Учурда бул мыйзам коомчулуктун талкуусунда турат. Өлкөдөгү гендердик тең укуктуулукту мыйзамдын деңгээлинде сактоо үчүн мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө ылайык учурда консультациялык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп баштады. Бул максатта Талас облусунда Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Батырова жана Жогорку Кеңештин депутаттары Камила Талиева, Марат Мураталиев иш сапары менен келип, мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуш пикирлерди угушту. Сиздер апта хроникасы менен тааныштыңыздар. Ушуну менен жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасын жыйынтыктайбыз. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, аман болуңуздар.